Жалал Абад облусунда бүгүн 14-июнга карата 64 жаран илде жуктуруп алган. Коронавируска кабылгандар дээрлик облустун бардык район шаарларында катталып жаткандыгын билдиришүүдө. Булардын ичинде эң көп катталган учур Жалал Абад шаары Сузак районунда экендиги айтылды. Областыбыз боюнча бардык район шаарларда катталып атат да. Бул деген бардык жерде ошо бейтаптар бар. Демек бардык жерде тең бул оору да бир канча узакка созулат да. Анан эң көп катталган жери ушул Жалал Абад шаары, анан Сузак району, Базар Коргон, Ноокенде болуп атат. Ошол жеңил түрлөрү үчүн күндүзгү дарылануу стационарларды ачуу боюнча жерлерде ошол бейтаптын санына жараша карап туруп, биз ошол жерлерде ар бир район шаардын өзүндө уровень өздөрүнүн деңгээлинде штабтар бар. Ошо ковид илдетине каршы күрөшүү штаб. Мына ошол штабтын карап, ошол эгерде ача турган көрсөтмөсү болсо, ошол ачып иштетүү боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүн облустук штабтын жыйыны өткөрүлдү. Анда бир катар маселелер каралган. Коомдук жайлардагы жарандардын санын азайтуу, санитардык эрежелердин сакталышын көзөмөл жүргүзүү, мындан сырткары той өткөрүүчү ресторандарды жабуу сунушу айтылды. Айта турган болсо, бүгүнкү күндө 64 бул ошол күндөн күнгө оорулардын кайрылгандардын саны көбөйүүнүн негизинде ушунчалык жогорку көрсөткүчтөр берип атсак болот да. Ал эми ошол оорунун алдын алуу жанагы айрым чектөөлөр киргизүү боюнча биз жергиликтүү бийликке жана штабка сунушту берип атабыз. Бүгүн ошол отурумда тойканалардын ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуп туруу, ал эми жанагы коомдук тамак жайларга кандайдыр бир чектөөлөрдү коюу, буга чейин жана 50% чектөөлөрдү киргизгенбиз былтырлары. Биз быйылкы да ушундай чектөөлөрдү киргизип, сунуштарды берели деген сунуштар бар. Облустук штабта ресторандарды жабуу маселеси ар бир район шаарлар кырдаалга жараша чара көрүү тапшырмасы берилди. Ал эми жарандардын вакцина алуу иштери солгон жүрүп жаткандыгы айтылды. Кайдыгерликтин кесепетинен ооруну жуктуруп алгандар көп катталып жаткандыгы дарыгерлер тарабынан айтылууда. Элибиздин арасында эмнегедир мындай бир медицина кызматкерлери айтып, мындай туура маалыматка ишенбестен, туура эмес фейковый бир материалдарга ишенишип, бул деген жанагындай чип киргизип коет экен. Анан кийин буну алгандан кийин наоборот ооруйт экен деген туура эмес маалыматтарга таянышып, ошол вакцинацияны да биз ойлогондой, ойдогудай бир население өздөрү мындай келип алганы аябай аз болду да, өкүндүргөн ошол болуп атат. Ошол эле мезгилде мына бүгүнкү күндө деле вакцинабыз бар. 8-июнда Ош облусу жана Ош шаары кызыл зонага киргизилген. Мындан мурдараак кызыл зонага Бишкек шаары, Чүй менен Ысык көл облустары кирген болсо, эми алардын катарына Ош облусу менен Ош шаары да кошулган. Белгилей кетсек, пандемия башталгандан бери Кыргызстанда коронавирус жуктурган жалпы 110.829 учур катталды. Анын ичинен 102.890 адам оорудан айыгып чыкты. 1.899 бейтап каза болду. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.